Баарына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ом. Баарына чексиз. Контракт алган күнү эле үйдөгүлөргө чалып, апа мен менден кыжалат болбоңуздар, мен сиздерге 4 күндөн кийин, бойдон кийин байланышка чыгам, мен алар дагы түшүнбөй эле калышты. Анан кийин уже 4 күн аралыгында бойду принимать этип, бойду утуп туруп эле биринчи очту ата-энеме чалдым. Мен чалганда ыйлап атышыптыр, аябай сүйүнүп, балам ушул нерсени көздөп жүргөн экен, максатына жетиптир деп ата-энем аябай сүйүнүп, мыкты контракт алды дегенде эле тренерим жолдо кетип аткан экен. Тренерим сүйүнгөндөн ыйлап жарым сааттай эле ыйлаган окшойт. Эң чоң салым бул тренери. Анан ошо командасы муну колдоп ушул уровеньге жеткирген. Чалыштуу, мисалы, Физиев, Валентина Шевченко. Валентина Шевченко бойго чейин дагы, бойдон кийин дагы чалып куттуктады. Рафаэль Физиев менен сүйлөшкөн жок. Физиев менен Кудай көрсө мушташабыз дейбиз. Иншалла. Мисалы, ошо Физиев менен чыгып калсаңар, есть планы? Уверенность. Конечно. Кудай кааласа. Мен бойдокмун, сүйлөшкөн кызым жок. Ана. Азыр үйлөнөйүн деген оюм деле жок. Максатыңар эмнеден? Максатыбыз UFC'нин боеци эле болуш эмес. Биздин максатыбыз UFC'ге чыгып чемпион болуп, кыргыз элине чемпиондук курду алып барыш. Биринчи цель азыр бул UFC'нин поясы. Анан үйлөнөм деп атат. Өзүнүн айтышы боюнча. Билбейм, анан бирөөнү сүйүп калып эле анан алам дебесе. Кээде өзүңчө ойлор пайда болот. Акчаң калбай калганда иштеп кетсемби, ата-энеме багам деп иштеген жокмун. Талык баштан мээнет кылдым 1 жыл 1 ай. Ошо Сакраментодо UFC'ге чыгайын деп. Ошонун арты менен UFC'ге жеттим. Трака чыксамбы деди, как обычный кыргыздарымдай, мигранттардай. Алтырдык, давай мээнетиң кыргыз, биринчи кыргыз бол. Сен ошо кыргызды ошол жерде кыргыздарды тааныт деп. Спортко келгениме 7 жыл болду. 7 жылдан бери мен алда койгон эң чоң максатым ушу UFC'ге чыгыш болчу. Тренерим Кыргызстандагы Тынчтык Өмүрзаков деген. Ал ошол жаңы менеджер менен таанышып калып, Влад Никитин менен ал менен сүйлөшүп, анын Юрай Фейвер тренер менен жакшы келишими бар экен эле. Мен сага Мыктыбекти жөнөтөйүн, Мыктыбекке жардам бер деп, мен тренерим Кыргызстандан ошол Влад Никитин менеджериме жөнөтүп, ошонун залында уже 1 жыл 1 айдан бери ошонун залында тренировка кылып келем.